1960-жылдары тоолорду аралап өткөн аба чубалгысы аба ырайына байланыштуу тез өчүп, шаардыктар үчүн көйгөй жаратчу. Андан калса электр мамачаларды эскилиги жеткен. Алдыда турган күз-кыш мезгилинде абал-кабал кайталанбасы үчүн учурда Малису шаардык электр тармактар ишканасы узундугу 1 чакырым 6 киловатт аба чубалгысын куруу жана 20 дана темир бетон электр мамачаларын орнотуу жумуштарын жүргүзүшүүдө. Күз-кыш айларына болгон даярдыктар бүгүнкү күнгө улантылып жатат. Бүгүнкү күндө 15 трансформаторду капиталдык ремонттон өткөзүп бүттүк. Андан сырткары Намазбекова көчөсүндө трансформатор ГКТП орноттук. Кутманова көчөсүндө ГКТП орнотуп, Правонабережная көчөсүндө 1 километр 0,4 аба чубалгысын бүгүнкү күндө ишке түшүрдүк. Сарыбек көмөкчөрдонунан чыккан фабрика фидерин бөлүп, Юг көмөкчөрдонуна жогорку чыңалуудагы 6 киловатт бош турган изолит фидерине туташтыруу түйшүгү бир топ. Ямаларын казып, 2 метр чукурлукта кылып, 2 бригада иш алып баратат. Азыркы учурда жыгач мамчалардын ордуна темир бетон мамчаларын орнотуп, темир траверсаларын коюп, жаңы аба чубалгысын тартып жатабыз. Мындан сырткары бүгүнкү күнгө чейин 15 дана трансформаторду капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүштү. 21 чакырым 0,4 киловатт чыңалуудагы аба чубалгысына оңдоо жумуштары жүргүзүлдү. Эске салсак, шаарда 7650 абонент бар. Анын ичинен 4900 абонент гана жашайт. Зарина Жапар кызы, Гүлсина Мөндөева, Байман Тургуналиев, Малису шаары.